Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Ушул эле маселени Кузьмина 2007 жылы Санкт-Петербург, Москва шаарында былтыр мурда жылы Арий путь на юг деген эмгегинде бул эмгек илимде эң биринчилерден болуп Арий маселесин терең изилдеген эмгек. Бул киши алардын сөөк кою, алардын карапа идиштерин, алардын буюм тайымдарын терең изилдеп мүрзөлөр аркылуу жазып атат. Арийлер Индияга барганда бир кылымга чейин өлгөндөрүн этин шылып, сүйөгүн өз мекенине алып барып койчу деп жазып атат. Бу дагы өтө кызык илимий эмгек. Тарыхчылардан бири Белек Солтоноев өз эмгегинде башында минтип жазып атат. Кыргыз ошол түрктөн саналган фин, гун уругунан жана түрктөшкөн могол жаки Арий наслинен каны аралашкан бир урук курама эл дейт. Мына бу жерде биздин тарыхчылардагы Арий жөнүндө эскерип атат. Ошон үчүн жанагы белгилерди карап отурсак, Арий деген кыргыздын ар деген, аруу деген сөзүнөн тараган деп мен өзүм түшүнүп атам. Анан эң негизги алардын көкө теңирге сыйынганы, алардын балык жебей, эшек минбей, алар жана чочко бакпаганы бул даан эле биздин бабаларыбызга таандык болуп атат да. Артур Лео Оппенхейм деген археолог тарыхчы Байыркы Месопотамия деген эмгегин жараткан, ал чопо жазууларын жакшы окуп, жакшы билген окумуш минтип жазып атат. Саргон Акат падыша. Бул 2400 жыл биздин доордон мурда өткөн падыша. Ошо падышага таандык чопо жазуулар Саргон Акат теңир деп жазылганын аныктап атат. Бул теңир деген ошол жараткандын буйругун аткарган улуу адам дегенди туюндурат. Демек биздин доордон 24 кылым мурда Шумер элинде теңирди таанып, теңирди ыйык тутуп калган. Теңир өзү качан пайда болду, качан түптөлдү? Алтай элдери Алтайдан тарай электе теңирчиликтин Теңир, Кут, Умай деген 3 улуу түпкү түшүнүгү калыптанып калган. Себеби алардын баары Корейдагы, Жапондагы ошол түшүнүктөрдү сактап калган. Мисалы, Япониянын императорун Тенно дейт. Теңирдин буйругун аткарган адам дейт. Будда динин тутунгандар добул басты кагат, бул Тенко дейт. Тенко деген теңирге байланыш кылган аспап дегенди түшүндүрөт. Эгерде Алтайдан тарагандан кийин теңирчилик түп келсе, анда ар кандай элдерде, Алтай элдеринде диний ишеним ар кандай болот эле.
баарында Туңгуш Манжур, Моңгол Ойрот Калмак, Корей, Япон, Түрк элдеринин баары Теңир, Умай, Кут деген 3 түшүнүктү кармагандан кийин булар ошол Алтайда түптөлгөн теңирчиликти өзү менен алып кеткен. Демек теңирчилик бул дин эмес, анын пайгамбары жок, ыйык китеби жок, аны элге жайылткан атайын коомдо катмар болгон эл жок. Теңирчилик бул жашоо шартка айланган дүйнө тааным, бул дин эмес. Теңирчилик дүйнөлүк диндердин эң башаты, эң түбүндө жатат. Кыргыз биздин бабаларыбыз аны жараткан, теңдиги эбегейсиз ири, теңирим теңдикти жалгайт, теңирим теңдикти сүйөт деп кыргыз ушуну таанып келген. Бул эки сөз теңирчилик жөнүндө, мына бул эмгектер ошону далилдеп берип атат. Эми кыргыздын байыркы тарыхын биз Манастан учкай сөз кылсак, мына бул китепте Манас деп аталган жер суулардын тизмесин берет. Ошондо Манас деген мамлекет да болгон экен, орто кылымдарда. Мен берден окуп берейин. Берде минтип жазып атат. Манас Орто Азияда, орто кылымдарда жайгашкан бийик тоолуу өлкөнүн ысмы. Фарс тилинде жазылган Худат ал ааламда жолугат. Бул 10-чу кылымга таандык. Бул эмгек боюнча Манас өлкөсү эрегейсиз көп тармактуу Залкар тоодо жайгашкан. Түштүктө Тибеттен башталган, түндүктө Тараз менен Шелжинин азыркы Талас өрөөнүнүн орто бөлүгү чегине, батышта Туран ойдуңунан чыгышта Кытайга чейин созулган. Бул өлкө мындан тышкары Непал мамлекетинде 8128 метр бийиктикте Манас деген чоку бар. Индия мамлекетинде Манас деген дарыя. Ошол дарыянын орто агымында Манас деген корук бар. 50.000 гектар аянда. Тибетте 4557 метрде Манас деген көл бар. Батыш Кытайда Ирен Кабыр мөңгүлөрүнөн Манас дарыясы башталып, Жуңгар түздүгүнөн өтүп Манас көлүнө куят бүгүн дагы. Алтайда Манас көл бар, Манас чоку бар, Кавказда Манас дарыя бар, Каспий деңизине куят. Ошол дарыянын жиегинде Манас Авлан, Манас Матап, Манас Кент деген шаарлар бар бүгүн дагы. Эң кызык Өзбекстанда Сурхан дарыя, Самарканд областтарын аймагында кургак жерлерди басып кесип өткөн Манас деген кол менен казылган канал бар. Бул каналды окумуштуулар биздин доордон мурда 1000 жылдыкта казылды деп таап атышат. Анда Манас бабабыз качан өткөн? Байкап көрүңүздөр. Эми бир суроо туулуп атат. Байыркы элдердин Персин алалык, Арапты алалык, Кытай алалык, Жапон жана башка элдерди алалык. Байыркы элдердин түпкү бабасынын ысмы бирөөсүнүкүндө ушунча улуу жер сууларга коюлган жок. Александр Македонский да мынча коюлган жок. Чыңгыз хан дагы коюлган жок. Атилла биздин бабаларыбыз коюлган жок. Манас Индонезияда Жакарта шаарында Манас деген музей бар экен. Бир суроо туулуп атат. Ушул даңазалуу даңктуу жер, суу, көлдөрдү качан Манас деген ысым коюлган? Ким койгон? Албетте кыргыз койгон. Кыргыз койгон. Кайсы доордо койгон? Дүйнөлүк диндер калыптана электен кыйла мурун Манас бабабыз арулугу менен, айкөлдүгү менен, жакшылыгы менен ошончо элдерге таанымал болуп, ошончо элдердин эс тутумунда калып калган. Маспера деген Франциядагы окумуштуу, бул 1903-жылы бул кишинин эмгеги жарыяланган. Чыгыш элдеринин байыркы тарыхы деп аталат. Ошондо минтип жазып атат. Геродот боюнча байыркы Египеттин эң биринчи падышаларынын бири аты Менес болгон. Менес болгон дейт. Анан бул киши айтып атат. Египет эли
Afrikadan geldi деген bir göz karaş var. Ekinci göz karaş Orta Asya'dan gelgen деген pikir değil. Mumyalardı izildep, alardın süretlerin karasak, Afrikadan çıkkanın çetke kağabız, negroidni rasaga dal gelbeyt. Demek bular Orta Asya'dan geldi değil. Bu pikirin agışı dalilde Afrika'da japayı atlar degile bol boptur. Demek faraondor minген kolesница arabalarda atlar çekilgen. Bu atlar kayaktan geldi? Bu atlar oşol Orta Asya'dan geldi dep aytıp atышат. Жазып атат bu işi. Anan Menes деген eң байыркы babaların bular esinden çıkarbay estep kalgan Menes dep. Bu Fransız жазып атат. Emi uşu boyunca ne deyt Göt elinin ıyık kitebi Torat деген kitep. Jakıp'tan Menaşe tuğulgan deydi. Menaşe деген bular hazır aytıp atat. Bul Manas. Jakıp, Jusup, Menaşe, Manaska arnalgan dep bular özlerinin kitebini okup atat. Bizdin Sancıra boyunca Nogoy'dan Orozlu, Noygut, Kökçögöz, Göz Kaman, Orozlu'dan Jakıp, Jakıp'tan Manas. Okşoştuk taң kaldırat. Göt eli bugün dağı Menaşe'nin urpaklarını izlep, buların ıyık kitebinde жазылған eken, Menaşe büyük doğulu alıskı жерге кеткен boyunca kabarsız dayını жоқ болып kaldı dep, bular kasır izildep, India, Pakistan, Afganistan'dan izlep жүрген kez. Былтыр bir okumuştu, gelip ketti Bişkek'e. Adağı abdan ömrünü arnap, Menaşe'nin urpakları адамзатты акыр замандан сактап калат деп ыйык китепте жазылган деген сөздү айтып атат. Биротолу ошо доорго кайрылсак, мынагу наука деген журнал, бул өтө мындай терең, мындай далилденбеген маалыматты бербейт. Бул журнал боюнча 6 айда 6 сөөктөн жазалган ийне табылыптыр. Bulardın doğru 40 bin yıl murdaga mezgilge taandık deydi. Radyo uglerod ыкмасы menen oşol anıktasa 40 bin yıl murda. Европада болгон эле 2 iğne табылган, alardın mezgili 30 bin yıl murun deydi. Demek 6 ayda adam balası murda jaygaşıp, murda önükкен, bul түшүнүктүү sebebi mus doğru Европаны толук мус менен каптаган. Мус калыңдыгы 1 километр, 1,5 километрге чейин. Американын түндүгү Америка, Европа толук мустун алдында калган. Албетте андай оор абалда, табигый шартта адам баласы тиякта жашоо кыйын болгон. 6 ay болсо тегерегиндеги бийик тоолу зоолор, бийик тоолор курчап, ошол сууктан коргоп жеңилдеткен үчүн адам баласы ошо 40 bin yıl murda эле 6 ayды өздөштүргөн дейт. Мына биздин түпкү мекенибиз 6 ay. Андрон маданиятында Тянь-Шандагы 6 айдагы кыргыздын мекендеген жери болгон. Буга биз дагы бир далилди Манастан табабыз. Жакшы билесиздер. Көкөтайдын ашын бери жерде жер тандашат. Ошондо талаш болот. 3 жер айтылат. Каркара, Суусамыр, анан Алтайдагы жер. Ашты бөлөк жерге бербейт. Ашты өз мекенине берет. Демек, Алтайдагы жер, Суусамыр, Каркара, кыргыздын жери болгон үчүн ошо жерде ашты өткөрөлүк деп кеңеш курушат. Bölöktün жерине, bölök бирөөнүн жерине аш өткөрбөйт да. Ошондо байкап көрсөңүздөр, тиягы Алтай, биягы Суусамыр менен Каркыра болуп атат. Бул Манаста дагы айтылган. Манас менен далилденип атат. Эми берки биздин жакыныраак берки доорго жылсак, бир эки маселеге көңүл бурушубуз керек. Бартол тандалма Кыргызстан жана кыргыздардын тарыхынан тандалма эмгектери деген kitap, buna
Orta Aziyada bugün yaşagan ellerin birinin de kısmı tarihta mınça bayırtı mezgilde eskedilbeyt dep kırgızlar jönündө жазdı. Биздин doğrudan altı kılımdan muğun Türk degen söz bolgon жок деп айтып. A kırgız degen burut degen manasta aytылат, kırgızlardı burut деп. Ириквияда da биздин doğrudan 1200 yıl murda жазылганда burut деп айтылып атат. Мына Бартолттун экиле айткан сөзүн мен далил катары келтирдим bu yerде.